Токмокто дайынсыз болуп жаткан 7 жаштагы баланын сөөгү табылды. Ал сууга чөгүп кеткенин коомдук коопсуздук кызматы кабарлады. Окуучу 12 майда саат 17:00 чамасында үйдөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Аны издөө иштерине жергиликтүү тургундар, милиция жана куткаруучулар тартылган. Бүгүн 14 майда эртең менен баланын жансыз денеси чүй суусунан табылды. Бул маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы тастыктады. Президент Садыр Жапаров биринчи айым Айгүл Жапарова менен бирге бүгүн 14 майда Бишкектеги Азия Молл соода борборуна барды. Мамлекет башчы менен түшкөн сүрөттөр аталган соода борборунун Instagramдагы баракчасына жарыяланды. Сүрөттөрдүн биринде президент жубайы менен олтуруп, соода борборуна келгендердин бири менен сүйлөшүп жаткан учуру. Алардын астында KFC продукциялары бар. Калган экинчи сүрөттө Азия Моллдун коноктору мамлекет башчысы жана биринчи айым менен сүрөткө түшүп жаткан учуру. Акыркы жолу президент былтыр январь айында Бишкектеги соода борборлорунун бирине барган. Анда ал кум чынарды кыдырып, бир нече бутиктерге кирип, алардын биринен өзүнө көз айнекти сатып алган.